Eli adaş, yeri taras, eyvallah batırın manasır başlar. Manasты билүү маселеси бирде, өздөштүрүү маселеси дагы экинчи бир маселе. Урматтуу көрүүчүлөр, Манас жана тарых деген аталыштагы берүүбүзгө кош келипсиздер. Манас биздин сыймыгыбыз, Манас биздин тарыхыбыз, Манас биздин рухубуз. Анда биздин ата-бабаларыбыздын акыл парасаты, бир улуттун бары менен жогу, багы менен шору, өткөн кеткенин баары жашырылган. Биз Манас аркылуу дүйнө калкына, Манас аркылуу өзгө улуттарга, Манас аркылуу айылынабыздакыларга сыймыктанабыз. Чоң жогомобуз Манаста, Манас ата, Шер Манас, Эр Манас, Көкчал Манас, Камкор Манас деп айтылат. Теги бул Камкор Манас деген ушул аталманын мааниси кандай? Биз ушул тема боюнча филология илимдеринин доктору, изилдөөчү, тилчи, адис Макеле Көмүрбай аганы маекке чакырдык. Эгер бул тема сиздерди кызыктырса, жарым саат бою биз менен чогуу болуңуздар. Манас камкор эмес, камкор болгон деген макалаңыз жарыялангандан кийин аябай мындай бир чоң пикирлердин жаралышына себепчи болду. Эми ушул ойду окурмандарга жеткирүүнүн бир кандай мааниси, маңызы бар? Сүйлөштүк. Эми бул көрүп турдук, макала изилдөө ийгиликтери эл менен көрүшүш керек. Ошол талкуу аябай жакшы болду. Кыргызда бир талкуу деген бир жакшы сөз бар. Ошол айышты ултан кылып болгондон кийин, аштап болгондон кийин, аны талкуу деген бир жыгачтын ортосуна аябай басып күч менен анан ийдеп чыга турган бир жакшы иш бар. Мына ошого окшош макалалардын түшүшү, талкууга алынышы деген өтө сонун сөз бар. Мейли ким кандай сөз айтсын, ар ким өзүнүн билим деңгээлине, окуган китебине, көргөн нерсеге, түшүнүгүнө карата айтыла берет деген бул сөз. Мундун ортого түшүшү мындай. Манас эпосунун өзүндө Камкор Манас деп айтылат. Манас эпосунун өзүндө 8 урпак Манас болсо дагы жалгыз гана Манас айтылат. Ушул эки маселе көңүл бурууга тийиш. Бул эмне үчүн? Анан экинчи бир нерсе бул ортого эмне үчүн түшөт деген убактында эл аздектеген. Анан кийин кыргыз улутунун руху болгон Манаста өзүнүн сүйгөн, өзүнүн олиядай болгон бабасын эмне үчүн Камкор дейт деген сөзгө ар кандай илимпоз бурулбай кете албайт. Эгер бурулбай кете турган болсо, бул жоопкерсиздик. Бир эле убакта бир кишиге жагымдуу жана жагымсыз сөздүн колдонулуп атканын көрүп туруп муну изилдөөгө албай көргөн. Бул жалгыз гана менин изилдөөм эмес. Кеминде 1940-жылы Юдаханын сөздүгү качан түзүлгөн болсо, ушул сөзгө маани берип, чечме берип, ошондон бери башталган. Буну тилчилер, тарыхчылар изилдеш керек. Ошону менен көптөгөн мен ошол макаладан акыл келтирген кишилер Камкор деген сөзгө кандай мамиле жасаган дегенди келтирип келип, соңунда эмне болду? Соңунда бул сөздүн көптөр бурмалап айтты, түшүнүгүнө жараша. Ошол Манас эпосунда Камкор деген сөздү алып таштайлы деп атат, жок кылалы деп атат деген сөздөр. Андай эмес. Ушунун маанысын түшүнүү керек. Маанысы эмне бунун? Камкор деген сөздүн маанысы эмне? Бул сөздүк түзүүдө, Манас эпосун түшүндүрүүдө,
Манас эпосундагы ар бир баалуулуктар, ар бир сырлуу сөздөрдү чечмеле берүү биздин милдетибиз. Окурманга түшүндүрүп берүү. Бир эле атаңды Айкөл деп эң чоң башына жеткирип, андан кийин эл ичинде айтылып жаткан Камкор маанысында. Камкор деген эл ичинде бүгүнкү күнгө чейин адам өлтүргөн, кан карызы бар, ушундай кан ичкич, ушундай адамдар Камкор. Бул эмне үчүн эки мааны бир эпостун ичинде айтылат деген маселени чечип бербесек, бул жаңылыштыктарды не бала кетирип болду котормолорду. А мындан кийин да түшүндүрмөлөрдө жаңылыштык кетүүсү сөзсүз ич. Мында эмне болду деген убактында сөздүктөргө таяна керек. Биринчи болуп бул жерден сага айтар элем мынакей. Юда акындын кыргызча, орусча сөздүгүндө Камкор деген сөздүн биринчи маанысы, экинчи маанысы, андан кийин камкорлук деген сөздүн маанысы эмне дегенди 1940-жылы түшүндүргөн. Ошондо камкор деген сөздүн биринчи маанысы баягы эл ичиндеги маанысы болсо, экинчи маанысы эпостук. Ошондой эле мындай тил менен айтканда кыргыз жомокторунда, баатырлык жомокторунда айтыла турган маанысы деп айткан. Бул сөздүктөн үлгү алган кийинки кездердеги мынакей. Ушул эле сөз азыркы кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө мына Камкор дегендин биринчи маанысы, экинчи маанысы, анан кийин кандай маанилери бар экендигин түшүндүрүп койгон. Бул аябай түшүнүктүү нерсе. Ошол үчүн азыр менин айтып жаткан бул макаладагы айтып жаткан максат эмне деген убактында биз ушу Камкор сөзүн түшүнсөк экен. Манас эпосунун сөздүгү деген сөздүк бар. Ушулардын бардыгында эмне болгон? Мынакей. Манас эпосунун сөздүгүндө Камкор деген сөздү кандай түшүндүргөн? Биринчи маанысы, анан экинчи маанысы, үчүнчү маанысы. Биздин азыр айтып жатканыбыз билүүгө тийиштүүсү биринчи маанысын эл ичинде билет. Камкор каныс. Андай эмес дагы экинчи маанысы эмне? Мамлекеттин өкүмдарынын титулу деп түшүндүм. Мамлекеттин өкүмдарынын титулу деген эмне? Мансап аты деп. Биз ушуга ишенишибиз керек. Жалгыз эле Манасты Камкор дегенге караганда бул ошол мансап аты болуш керек. Бул кайсы мансап болуш керек? Үчүнчүсү бул тыбышташ сөз. Моңголчадагы Камкор деген сөз айкөл пейин. Айкөл адам деген маанада деп мына бул жерде сөз. Ошого биз бул Камкор деген сөздү изилденбей келген сөз, азыр эле ортого чыккан сөз эмес. Кеп мунун ортого түшүшү ушунун маанысына түшүнөлү. Болуп дагы азыр Манас эпосун которуу, Канзу тилине которуу, андан кийин уйгурча, казакча жана башка англисче тилдерге которгондо сөзсүз экинчи эпостук маанысы боюнча которуу керек деген максат менен түштү. Котормону негиз кылуу. Сен айта бер, кыргыз билет жагымдуу жагы. Экинчи эмне деп түшүп отурат бул жерге деген аксында бул сөз титул деди, мансап деди. Бул кыргыз тилинде кайсы мансап болуш мүмкүн? Мурунку сөздүктөрдө мынакей чечмелегенде эмне деген? Парысча, моңголча сөздөрдөн тыбыштык болуп кеткен сөз болуш мүмкүн, ошондой мансап аты болуш мүмкүн. Бирок биздин изилдөөбүз эмне? Менин ийгилик эмне деген аксында бул балким кыргыз тарыхында Кам деген эң байыркы жакшы адамы, илимпозу жетишкен, элге камкорлук кылган адамды Кам деп атаган. Бул ташка жазган жазмаларыбызда эне сайын. Андан кийин Канзу тарых жазмаларында дагы кыргыздар окумал адам, билгиликтүү адам, жакшы адам Кам деп атайт. Ал Кам деген кийин бакышка өзгөргөн. Азырга чейин бакшы деген сөздү моңголча мугалим деп түшүнөт. Ал түрк, азыр Түркиядагы түрктөр акынды бакшы. Ушуга окшош бир жакшы титул болуу мүмкүн. Балким Кам дегенден болуу мүмкүн
деген көз карашты ортого койдук. Bunun мындан кийинки далыл дериш. Аны сен бүгүндөн баштап эле камкор деп айт деп айтпайсың. Камкор деген сөз деле бар. Манас эпосунун тилинде камкорчуң деп айтылат. Андан кийин Белек Солтонгелди уулунун мынакей Кызыл Кыргыз тарыхында адамга пайдалуу, адамга камкорлук кылып, адамга пайдалуу адамдарды камкор деген, кам болушу мүмкүн деген сөзү тарыхчы. Бул киши да кошо изилдеп. Ушул негизинде ортого түшкөн пикирлер. Ушундай пикирлер. Мунун түшүп отурушундагы себеби эмне деген убактысында сөзсүз бул кыргыздын өзүнүн мансабы болуш керек, Манас эпосунда болгондон. Ал арабча, монголча деген сөздөр эмес турушта, кыргызча болуш керек деген бир ой бар. Экинчи бир ой, мындан кийин сөздүктөр түзгөндө, мындай сөздүктөр түзгөндө, которнонун астына түшүнүп берген кездерде бул камкор деген сөз ал кан ички, кан кумар эмес, мындай деп түшүндүрүлгөндө сөздүктүн өзүнө кайтып келсе. 1940-жыл Юдахан сөздүгүндө анык белгилеген турса, орусчасын. Ошого биз буга карабай туруп, түшүндүрө турган болсок, эмне болот? Кыргыздын мүнөзүндө, кыргыздын ойломунда, философиясында. Андай бир жакшы адам туруп эле кайра жаман адам катарында айтылбайт. Ал жаңкыл айтып атканга окшош бул адабияттык жагынан сүрдүү көрүнөт, кан ичип турса деген маселелер таптакыр кыргыздын философиясына түшпөйт. Ал жакшы адам кандай болуп айкөлдүккө чейин жетишкен нерсе. Анын үстүнө экинчи бир нерсе эмне? Акыйкат үчүн күрөштү дейт. Ал жоонун элин Манас эпосунун ичинде дагы көрөсүң. Жоонун элин бир башка, эл башкаргандарды бир башка. Эл башкарган бузукуларды жоо деп түшүнөт. Ал башка элин эл. Бул Манас эпосунун ичиндеги нерсе. Манас эпосун жасап, ал мындай кылып ала турган иш жок. Ушундай бир идея дагы, бирөөнүн кылы дагы, бирөөнүн чычканы дагы бejal кетпесе экен деп отурган адамды алып барып, бул кан кечкен, кан ичкен деп кенге апарса, ар кандай кыргыздын баласы өзүнүн бабасына буга түтпейт. Анысына логикага да сыйбайт. Айкөлдү апарып эле кан ичкен үчүн айкөл деген десек, ал каарман, баатыр деген сөздөр жок. Адамзаттын дагы бүтүн үйлөшүндө. Ал эми байыркы коомдордо кээ бирөө мисал кылып айтат экен. Кан ичип анан кийин баатыр болгон, ошондон болгон. Эми ал болсо болгондур башка улутта. Бирок кыргызда кайсыл ойломунда, кайсыл доордо бол, сөзсүз кан менен байланышы жок. Кан менен байланышы жок. Бул сөз мансап менен, андан кийин айкөлдүк даражада. Бул жерде түшүндүрүп турган айкөлдүк даражадагы бир даража болуу мүмкүн. Жалгыз Манаска иштейт. Манас эле доорунда Гүлчора деген кандай баатыр, ошо койдой иши менен, жоonu койдой эле чучуга кырды деп. Ошол деле камкор. Ал эмнеге камкор деп аталбайт? Жалгыз Манас дейт. Бул зыяндардын ойлонушка тийиштүү. Эми ушу Манас эпосунун бардык айтымдарында мейли чоң манасчыларда болсун, мейли кичик манасчыларда болсун, ошолордун баарында эле бирдей ушу камкор манас деп айтылат да. Анан бул деле мындай көндүмгө айланып кеткен сөз кантип сиздин бир изилдөөңүзгө илинип калды, ойго келип калды ушу? Эми бунда бир нерсе бар. Манасчы менен изилдөөчү эки башка маселе деп түшүнүш керек. Көп манасчылардан биз да укканбыз, алдыңкы манасчылар кандай айткан болсо, кээ бир маселелер ошондой кийинкилерге жеткирген. Эгер манасчылар изилдеди дей турган болсок, санжырасын.
Kimdin balası kim, kimdin ayalı kim, kimdin mingiçi kim degenge okşoş at minген atlar. Uşul jagын ulap ketken sandıralarında var. Bирок har bir sözdün söz ayıkkaşının kanday koldoнгону, Kırgızdın filosofiyası kanday болгондо жетип барат дегендерди манасчылардын милдети эмес. Ошол үчүн айтылып келгени туптуура, айтылып келгенин бул сөздүктөрдү чечмелегенде эки түрлүү маанада болгон. Мурдагысы камкор деген бир эле тыбышташ сөздүн 2-3 маанысы бар экенин тилчилер, изилдөөчүлөр тартышкан. Ошол үчүн биз Манас эпосунда эгер кандай айтылган болсо ошол боюнча тура берели дей турган болсок, анда Манас эпосун изилдөөнүн кереги жок. Манас эпосу окуян, кыргыздын руху. Мунун ичинде сырдуу сөздөр, сүрдүү сөздөр. Андан кийин жөп жөнөкөй эле адамдар түшүнбөй турган сөздөр аябай көп. Ошол үчүн зыялылар, илимпоздор изилдөө дегенди алып барып элге жеткирип берүү керек. Ошондо анан кийин бул кыргыздын руху болот. Ар бир мындан кийинки урпактардын руху болот. Эгер аны биз бүкүлүү боюнча Манасчы кандай айткан болсо ошо боюнча эле жөн коебуз дей турган болсок, бул кезде көп нерселер түшүнүксүз абалга келип, андан кийин жанакы тетири түшүндүрүүчүлөр, бурмалоочулардын отунан эмне кылабыз? Майтабыз. Ошол үчүн манасчылардын айтканын бардыгыбыз билебиз. Ал тургудай Жусуп Мамайдын айтымындагы Манастын биринчи коллогиясынан баштап соңку китептеринин чыгып болушуна чейин коллогия мүчөсү болуп ошо сөздөрдү өткөргөнбүз. Ошондо мынаны өзгөртүп жибереличи деген сөздү айткан эмеспиз. Бул изилдөө аркасынан баса турган эмес. Бул изилдөө каратмалыгы бар. Кыргыздын философиясын, кыргыздын адам болуу жолун издеп келгенде бул кеп такашат. Эгер адабияттык боюнча о сүрүлүү, тигил өлтүрүп атат, кимди ким саяр экен, кимдин каны шаркырап агар экен деп мындай түшүнгөн адамга биринчи мааниси боло берет. Анын үстүнө биз Манас эпосун урук кылган кезде бирөөнүн канын ичкен, канды канча көп төксө ошончо жакшы дегенди кийинки балдарга саны үйрөтпөйбүз. Адамзат да эле ошондой. Ал акыйкат үчүн күрөштү дейбиз аны да. Согушту, өлтүrdү дебей да тергеме сөздөрүбүз бар. Кан ичти эмес, күрөштү деп мындай сөздөр менен сылык кийинки урпактарга жеткирүү. Эми ушул биздин залкар манасчылардан Сагынбай, Саякбай аталар менен пикир алышып көрүшүү сизге насип болбосо дагы Жусуп ата менен көп жылдар бою бирге жүрдүңүз. Манасты бай өзүңүз айткандай башкы коллегиясынан акырына чейин бир нече жол албастан өткөзүп ушундай келатасыз. Ушул барыштарда ушу Жусуп ата менен ушу каккор сөзү боюнча пикир алышуулар болгонбу кезинде? Өз кезинде биз муну өзүбүздүн көңүлүбүз боюнча эле жанагы эпостук маанысы боюнча түшүнгөнбүз. Манастын бир даражасы, бир мансабы окшойт деп жүргөнбүз. Бирок бул маселе качан ортого түштү деген убактында 1994-жылы Үрүмчүдө Манас эпосу боюнча эл аралык изилдөө жыйыны болду. Ошол кезде Кыргызстандан да 10 киши келди. Анан кийин башка ар кандай улуттар бар. Ханзу, Уйгур, Казак улуттары бар, бардыгы катышып отурган. Ошол жыйында Бейжин университетинин профессору Мачаңи айып арбак жөнүндө изилдөө алып барат экен профессор. Ошол кезде айтып келип, бул киши бир сөз айтты. Манас же болбосо кыргыздын баатырлары жоонун баатырын өлтүргөн кезде атайын
жүрөгүн жарып туруп, жүрөгүнүн ичинде канын ичип, өзүнө күч пайда кылат экен. Ошого камкор аталат экен баатырлары деген сөздү биринчи болуп ортого койду. 94-жылы чоң жыйында коюлган турбайбы? Ортого койгондо биз чыдабадык. Жусуп Мамай дагы бар ошо. Ал тургудай Шинжаң Уйгур автономдук районунун орун басар төрагасы Межит Насыр деген киши да бар, сахнада. Сулайман Ниет кабыл бар. Бүгүн ошол гезитти алып келип туруп, ошондо кем айтканын мен ошол кезде жазып да алган едим. Ошондо Мачаңды айымга дагы мен чыдабай суроо. Муну биз Манас эпосунун коллогиясынан өткөрдүк. Ошончо жолу биринчи материалды окудук. Мунун ичинен мындай бир сөз таппадык, сиз кайдан таптыңыз деп. Ал кезде бирөө макала окуп болгондо суроо кое турган бир адат бар. Койгондон кийин бул киши жооп берип болгуча Жусуп Мамай аксакал сахнадан ошол жерде айтты. Мен айткан жерде мындай деген сөз жок. Жүрөк канын ичип алып, анан кийин баатыр өзүнүн күчүнө киргизет экен деген сөз жок. Бул туура эмес деп кыйкырып кетти. Ошону менен биз анан таптай турганбыз, бул башкача кеп деп бир мынча ошо сахнадан туруп өзү Жусуп Мамай эл алдында айткан ошо. Биз айрым сүйлөшкөн кепти бул жерде айтпайлы. Эл алдында мындай нерсе жок дегенде дагы бир илимпоз эмне деди? 1961-жылы айтканында бар. Ошол кезде биз таап беребиз аны деди. Тапкан болсок ошондо көрүшөбүз. Ал жерде талкуу деле болгон жок. Жусуп Мамайдын позициясын чоң жыйындакысын азыр сага айтсам ушундай болгон. Жусуп Мамай эмес, ар кандай манасчы жанакында жүрөгүн жарып туруп канын ичет деген кыргыздын мүнөзүндө жок. Философиясында жок нерсени айтпайт. Андай түшүнбөйт. Ошон үчүн мурда түшүнбөгөн нерсени башкалар кандай түшүнөт экен деп ошондон кийин биз ойгондук. Андан кийин изилдөө, ой бул ушуну карайлы десек, бул сөздүктөр. Бул бир. Экинчи жагында эмне болду деген убактында Жусуп Мамай менен биз ушул маселе боюнча атайын ар бир сөз боюнча, мисалы мен тул деген сөздү изилдеп, тул салуу маселесин кандай карайсыз? Бул Асылбача Бекбачада мындай 41 баатырга тул салат экен, ал деп сурасак, мурдакылардан үйрөнүп калганбыз эми. Кийинкилерге ошондой эле айтып бердик деген жок. Биз муну манасчылар менен сүйлөшө турган мындай сөздөр эмес. Тарыхчы, тилчи, ал тилчи болгондо да маселен моңголча, парысча, башка тилдерди биле турган адамдар болуш керек. Маселен камкор деген сөз парысчадагы, моңголчадагы, кыргызча үчөө тыбышташ болуп калган. Маңыз. Ошондон келип чыгып аткан маселелерди тилдин изилдөө туркусунан чечип берилсе башка ыргасы жок. Эми ушул Манас эпосундагы ошол камкор сөзүнө алмаштырып колдонуу ою барбы сизде? Ушундай кылсак эгерде ушул иш-чара турмушка ашабы? Кандай бир жаңсыздык болду? Бул камкор деген маанысына келди. Алмаштырып тетиги сөздү, эми сөздүктү, эпосту алып барып камкорду буяка алып келип камкор деп айталы деген маана эмес. Ошонун маанысын биринчи маанысын эмес, экинчи эпостук маанысына алмаштырып түшүндүрүү керек. Маанысын түшүндүрүү керек. Мындай болгон деп. Маанысын түшүндүргөндө дагы эгер кыргызча бул кайсы сөз эле деп сураса бирөө, балким хан деген сөз, хан деген атак болгон, мансап. Ушул мансаптан келүү мүмкүн. Бирок бул дагы мындан кийин изилдөөнү талап кылат. Ал эртең сен китептерди чогултуп кийин камкорго өзгөрт деп отурган макалада андай мазмун деле жок. Андай ой деле жок. Ал мүмкүн деле эмес. Кеп ошол жерде эмне болуп атат? Сен ошону которгондо, сен ошо түшүндүрмө сөздүк жазганда, мындан кийинки макала жазганда камкор деген сөздү ушул эле Манас эпосунун сөздүгүнө окшош түшүндүрүп берип, ушунун түшүнүгү боюнча которушун керек. Болбосо аны кангумар эле, анан кангумар кармап кеткенде башка жандыктарды канын чыгаруу аркылуу канган эле десең, бул эпостун идеясына, кыргыздын рухуна
Kayçı sözü. Kırgız'ın ruhuna kayçı oldu degen nerse emne bolot? Manas eposun tөгүндөдүң деген мана. Ошол үчүн бул кыргыз руху кандай рух эле деп эл көрөт. Биз изилдөөчүлөр дүйнөдө андай нерсе жок. Батырларыбыз бирөөнүн жүрөгүн жарып, канын иче турган мындай иш жок мында кыргыздын табытында, мүнөзүндө да. Ошол үчүн эпосто болуу мүмкүн эмес. Чорт айтуу керек, бардык адам ушул маанысын түшүнүү керек деген. Эпостук маанисине келели деген ойдо. Эгер этмологиясын изилдесең деген. Каңкор деген сөз ушул мансап экен, даража экен. Анын этмологиясы кайда дегенде, менин оюм монголчадан, парсчадан издебей, кайра эле кыргыз дүнөсүнүн байыркы сөзүнөн, жазылып турган сөзүнөн, кам деген сөзүнөн издеш керек. Этмология деген сөз төркүнөн издесе. Ошол үчүн ал макаланы да бурмалап түшүнүү, эмнеге алып барып жатканын аны түшүнгөнү болбойт. Кайсы максатка жетет. Бирок кыргыз болот экенсиң, сен ушул сөздү изилдеп, ушул сөздүн экинчи, үчүнчү мааниси. 1940-жылы Юдакын орусча түзүп коюп атса, ушул сөздү карап койбой, анан аны биз шишөө, анан дагырдын кан ичкич, кан кумары деп которсок, бул эпосту бурмалаган. Бул макала жарыялангандан кийин ошо сөздөр айтылды да, бул Манас эпосунда алдыгача мындай изге түш болгон сөздөрдү эми бүгүнкү күндө изилдедик деп эле, аны башка бир сөздүн ордуна бир сөздү алмаштырып койсок, бул болбойт деген караштар да ортого коюлду да. Бул эми баягы сиздин макаланын максатына, же осы макаланын изилдөөнүн жетейин деген оюна жабылган бир жарат сыяктуу сөз болот. Бурмалап түшүндүргөн. Ал башкалар бурмалап түшүндүргөн менен окурман аны билип эле отур. Кайсы окурмандын колунда Манас сөздүгү бар, Юдаканын сөздүгү бар, мына жерде башка сөздүктөр бар. Ушундай камылгасы бар адамдар анан сүйлөсөк болот. Эң кур дегенде Юдаканын сөздүгүндө 40-жылдары чыккан сөздүктө эпостук мааниси, экинчи мааниси эмне деген маани дегенди карап койсо болот. Ошол үчүн биздин оюбуз эмне? Маанисын алмаштыруу. Кан ичкич, кан кумар эмес. Бул элди калкалоочу, элди коргоочу деген мааниде экенин жазылып турат. Мен муну кайра таап чыккан эмес. Үчүнчү маселе, кыргыздын өзүнүн адам болуу жагын ойлогон кезде бул логикалык жагынан кайчы болот. Жоонун канын ичкендер да, жоого нече батырлар андай согуштарга кирип ошондой менен болду. Эмне үчүн алар канкор деп аталбайт? Акыйкы болуп да акыйкат үчүн. Ошол кездин акыйкаты Манастын колунда. Эркиндикке чыгуу акыйкат. Бастырылып жаткан адамдар. Ушул үчүн күрөшкөн адамды кыргыз эч качан эпос жараткан кыргыз аны кан ичкич, кан кумар деп айтпайт. Манастын өзү.